Ош облусундагы Араван районуна караштуу Кичи Галай тарапка кетип жаткан жолдун четинде ушул портер Акбура дарыясына түшүп кеткен. Бул портердин фарлары жанып, свети күйүп турганын көрүүгө болот. Бул портердин ичиндеги инсан агып кеткенби же болбосо сыртка чыкканбы, бул белгисиз болууда. Албетте ушул видеороликти таратып, ушул портердин ээси же болбосо туугандары тааныган болсо, ушул портерге барып кабар алып коюңуздар. Мына туугандар, мына машина сууга түшүп алып кетиптир. Адамдардын алып чыгып кеткенин билбейбиз. Мына момурдагы машина портер экен. Ушул адамдар ким портер экен билсеңер кабарлап койгула. Мынакей. Көрдүңөрбү? Мынакей. Байгатындын көпүрөсүнүн өй жагында экен. Мына туугандар. Тааныгандар болсо кабарлагыла. Туугандар. Мынакей. Ушул портер адамы жок, жубо салып кеткен. Биз азыр Кожекеленден келатып көрдүк да ушул машинаны. Ассаламу алейкум, урматтуу YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү. Бул жерде көмүр кенди биздин карапайым элдерден гана бирөө таап алган. Албетте видеого лайк басып, ушул президентибизге жетип барыбыз үчүн жана муну өкмөт өзүбүздүн Кыргызстан иштетиш үчүн албетте бул видеону таратып коюңуздар. Карапайым элдин азаматы бул карьерди элге тапшырганы жаткан учуру. Мен аты жөнүм Сулайман Муратбек Базарбаевич болом. Нокаттан болом. Ал Нокаттын, Араван менен Нокаттын ортосунда Нокаттын территориясы, Караташ айылынын территориясынан өзүнүн жай, кoro үй жай бар. Шол жерден бул көмүрдүн уландысыны таптым да. Оштогу Алмалы деген көмүрдү билесиң да. Кен барбы? Ошо менен плас 1 чыкты. Мен өзүм Россиядамын аялым менен. Будан 2,5 жыл мурда казып чыгарабыз деп банкрот болгонбуз 500 миңге. Россияда жүрөбүз. Ол жерден ошол Караташ айыл өкмөтүгө карайт. Таңгыдан ашканда. Эски барып тартып эме кыла турган болсоң, даныларын айтам. Анан бул видеону көрүп мамлекетке чыгар берсе, чыгар берген адам болбой атыр да, YouTube'тара кайрылып аттым. Эч кимиси согласен болуп ата. Анан иншалла эми болсо шуну чыгарып берсең, Кудай кааласа мамлекет ачса дейм да, текшерипчи. Көмүр бар, мамлекетке элге тапшырайын деп аялымы көзчөнтүп атабыз. Биздин карапайым элдин баласы экенбиз, биздин колубуздан келбеди, чыгара албадык көмүрдү. Жеткенде көчүп туруп алды. Алмалы, Алмалы көмүр кен менен пласы 1. Анан спонсорлор чыкты, депутаттар чыкты, олар булар чыкты. Көп суммада акча кетет. Открытый кылыш үчүн дешип көп жардам кылбады. Анан Россияда жүрөбүз. Ошондой даныйлары Караташ айыл өкмөтү карайт Нокаттан. Пласы шол Алмалыда көмүр кен менен 1. Анан бул жерде мен казып барганда бурумду көрдүңбү видеодон? О төргө барганда бурулганда. Ошол жерде движоктор иштеп, балдарды салып иштегенмин өзүм кошо. 5-10 менен саларка жыттанганда, мага эң кызыгы көмүрдөн да саларка болушу мүмкүн. Мамлекет өзү көзөмөлгө алып текшерип, шу нерсени чыгарып берсе, өзүбүздүн бюджет көтөрүлүп, биздин Кыргызстанга кереги тийген карьерлерден болсо дейм да. Мага ондай чоң байлыктын кереги жок, карапайым элдин баласы экенбиз, көбү тоскоолдук кыгыдай болбойт экен. Ошону мамлекетке тапшырайын дейм. Сен кандай дейсиң? Саларка чыгышы дагы мүмкүн. Жөн жыттанган жок да. Саларка нефтилер дагы жерден агат го, канализация аркылуу. Те зор болот эди. Ушул нерсени кандай кылабыз?
Албетте, бул нерсеге сиздердин дагы кеңешиңиздер керек. Видеонун алдындагы комментарийге жазып калтырыңыздар. Жана ошондой эле видеону болушунча таратып, лайк басып, колдоо көрсөтүңүздөр. Ушундай инсандар Кыргызстанда көбөйө берсин. Ушундай жакшылык кылган, элге жакшылыгын тийгизген инсандар ар дайым Кыргызстаныбызда ар дайым ушундай көбөйө берсин. Барыңыздарга шүгүр.